Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Вице-премьер Темир Жумакадыровдун атынан Пролекс аттуу коомдук фонд түзүлдү. Бул тууралуу Жумакадыровдун келинчеги Нора Сүйүналиева кабарлады. Сүйүналиева аталган фондду жолдошунун артында жасалбай калган иштерин улантып, коррупция менен күрөшүү максатында түзгөн. Пролекс деген сөз латын тилинен которгондо мыйзам үчүн деген маанини түшүндүрөт. Темир мыйзам деген сөздү туу туткан адам эле. Өлкөгө мыйзамдуулук орнотуш керек. Мыйзам иштей баштаганда гана мамлекет өнүгүп, жарандар коопсуз жашай алат деп көп айтчу. Анын баштаган ишин таштап салбай уланталы деген ой менен атайын фонд ачтык. Учурда командабыз менен коррупцияга каршы күрөш жана жолдордогу коопсуздук боюнча бир катар долбоорлордун үстүндө иштеп жатабыз, деди Сүйүналиева. Ал ошондой эле Темир Жумакадыровдой адам 100 жылда бир жараларын айтып, өзгөчө сапаттарына токтоло кетти. Темир Курмангазиевич өзгөчө инсан эле, айылдан, карапайым үй бүлөдөн чыккан, жашоону түшүнгөн адам болчу. Боорукер, тартиптүү, акылдуу, өзгөчө жан эле. Үйдө аталык милдетин да мыкты аткарчу. Мекендегенде ичкен ашын жерге коюп, элге ак кызмат кылууга аракеттенчү. Коррупция менен күрөшүш керек. Жол коопсуздугун ишке ашыруу зарыл деп жатып, өзү жол кырсыгынан каза болду. Кайгылуу окуя баарыбыз үчүн сабак болду окшойт. Ал мекенине таза кызмат кылгандардын үлгүсү десем жаңылышпайм, деди Сүйүналиева. Вице-премьердин жубайы учурда Темир Жумакадыровдун жашоосуна арналган китеп жазылып жатканын жана фонд менен китептин расмий түрдө ачылыш аз эми ушул жылдын сентябрь айында өтө турганын кошумчалап кетти. Бишкек шаардык номер 3 балдар ооруканасына өзүнүн жакын адамдарынан кордук көргөн секелек кыз келип түшкөн. Төмөндөгү видеону берүүбүзгө көрүүчүбүз жиберген. Анын айтымында кыздын ооруканада дарыланып жатканына 2 күн болгон. Эже мага жардам бергилечи, мени апам коркутат, эжелерим келгенде да корком. Мен корком эжелерим келгенде, мен келгенде айтпай эч кимге деп мени урчуп салам. Колдорум айбай ооруду. Буттарыма тейди. Баштарыма тейди. Мага жардам бергилечи. Башың мындай кылып тур, башыңда көрсөтөйүн. Мына баштарына чөмчү менен урап экен да. Бүт эч сол жери жок. Мойнунда тартып койгон, карачы. Мына жактан тийген эле. Не күйгүскөнбү мойнуң? Жок, тийген. Тытып ийген. Колу менен тытканбы? Буудубу мойнуңду? Бууду. Мойну мындай кылып тарткан, аябай айрылып кеттир мойнучу. Башы да жарабайт, денеси да жарабайт, колдору сынып, буттары да жарабайт. Сан эттери вообще жарабайт. Кудай ай. Ушул видеону бизге айтып ыйлап атат, жардам бергиле. Себеби биз өзүбүз көзүбүз менен көрдүк, жардам бергилечи мага деп келгенден баштап ыйлап атат. Ошон үчүн ушуну тарттык. Сени айтпа деп коркутту, апаң? Эч кимге айтпа дедиби? Ошон мени стол менен чаап урду. Кандай? Отура турган табуретка мененби? Мындай стол менен жарып. Столдун жартысы менен? Баштары да айрылып. Бүт жагы жарабайт бул кыздын. Беттерин кара, мына кара немелерин да мынтип тартып койгон. Сынган колунун могу жерлерин. Бишкек шаарындагы республикалык оорукананын палаталарынын ичинде жүргүмүштөр жүргөнүн видеого тартып алган бейтаптар берүүбүзгө жиберишкен. Алар түнү менен уктай албай чыгышарын айтып, бул маселе көзөмөлгө алынышын суранышат. Мынакей больницанын акыбалы. Не алып жатып? Нет, камера снимаю, чтобы телевизор показали. Вот. Мынакей. Биздин республиканский больница. Жерден өттөрдү ал текшерген. Ичек карын больницасы. Заведующий пришел. Мынакей. Знаешь, что сделал заведующий? Меня аж прям вот так закрыло заведующий. Мынакей. 4 штуки. Он подходит к тебе.
Все. Мынакей кол менен өлтүрүшүп атат. Вот так сбивает. Чук. Как бьешь? Көрүңүздөр. Ой, а он щелкает их, а они падают. Щелк, щелк. Я говорю, да дочка уже пришла, намазала, говорю. Беловодск шаарынын тургуну кезектей видеону жиберген. Ал шаардагы унаа токтотууга тыюу салынган жерге таксисттер унааларын токтотуп жатышкандарын айтат. Саламатсыңар белгилүү программасы. Мен Беловодскка айылынан ушул видеону жөнөтүп жатамын. Бул видеодо мына 40 деген ызактын жанына стоянка запрещен деген жерге таксисттер турушат. Ошо таксисттерди бул жердеги начальник ГАИ, начальник милиция ушулар коюшат. Ушуну бир тартипке салып бере аласыңарбы? Сураныч, коррупция аябай күчтүү Беловодск айылында. Айыл өкмөттөрү жерди сатып жатышат. Эгер мага звонок этсеңер, мен силерге ошол коррупцияны көрсөтүп бермекмин. Рахмат. Баткен облусунун Кызылкыя шаарынын Ижиян айылынын тургундары алардын айылында таза суу жок экендигин айтып, тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун суранышат. Саламатсыздарбы? Баткен облусунун Кызылкыя шаарынын Ижиян айылында жерге суу жок. Жамгыр жааганда ушинтип лайыкка сууду тунтуу ичебиз. Силерге кайрылганы сөбү таза суу келтирип берсе чоңдор. Жолдорубуз улай. Бишкектеги Жибек жолу жана Школьная көчөлөрдүн кесилишинде таштандылар алынбай ыңгайсыздык жаратарын айткан көрүүчүбүз төмөнкү видеону жиберген. Ал тиешелүү тараптар аталган жерди көзөмөлгө алып коюусун суранат. Так, биз азыр Школьный менен Жибек жолу кесилишкен жерде турабыз. Бул жерде болсо Жибек жолу, бул абдан Жибек жолду билесиздер. Кыргызстан боюнча эмес, Азия боюнча улуу жолдун бири. Ошондой эле Жибек жол менен Школьныйдын кесилишинде ар дайым ушундай мусорлор жатат постоянно. Негизи бул жерге мусор кандай десем, мындай мусор кое турган жер. Анан ушул жерге айыл өкмөтпү же кайсы бир чечмелеп койсо мындай бункер алыпчы. Анан бул бункер алып койсо өзүбүзгө жакшы. Эми чет өлкөдө туристтер келет. Туристтер да таң калат, ушул мусор салгычка дагы бир каражаты жетпейби депчи. Мен азыр шаардын ичин шаардын ичин тартып чыккан жокмун да. Ушул эле жерди тартып атам. Ушул жерди тарткан бул жакшы. Шаардын ичин баарын тартсам бул уят эле да, эми мэриянын алдындачы. Анан жашынакай эле шаарды мусор эле бузуп коет негизи. Ошондуктан кайрыларым силерге. Жибек жолу менен Школьныйдын кесилишиндеги жерге бункерди коюшуңарды сураныч. Элдер ай сайын өз убагында акчасын төлөйт мусорго. Бирок ошол топтогон акча каяка кетип атат билбейм. Мен ушун жанында эле жашайм, ушул көчөнүн эле. Ушул көчөдө эле жашайм. Ушул көчөнүн орто ченинде. Сураныч, мусорду деле эл жакшы эле колдонуп атат, бирок бункерди билбейм. Бункерге бир каражат жетпей табы же кандай. Рахмат чоң сиздерге.
Кезекте видеону берүүбүзгө жиберген көрүүчүбүз айдоочулардын рулда бара жатып эрежеге каршы чыккан учурлары көп кездешерин. Ал эми төмөнкү видео буга мисал боло аларын айтат. Мында Бишкек-Токмок каттамындагы 350 маршруттук таксинин айдоочусунун тамеки чегип, телефон менен сүйлөшүп кетип бара жатканын көрүүгө болот. Биз дагы өз кезегибизде айдоочуларды эрежени сактоого, жүргүнчүлөрдүн өмүрү сиздин колуңузда экенин унутпоого чакырабыз. Борборубуздагы Павлов көчөсүнүн жашоочулары жолдун начар абалда экенин айтып кайрылышкан. Алардын маалыматына таянсак, башка жакын жайгашкан көчөлөр оңдолуп, аталган көчө унутта калган. Алар тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун суранышат. Новопавловка айылынын тургундары дагы дал ушундай маселе менен кайрылышкан. Новопавловка тынчтык конушу. Толуктун конечный. Бул жактан өтүүгө мүмкүн болбойт. Толунча автобустар өтө албай бул жолдон. Конечныйга жетпей элек кайрылып кетип атат. Бул жактан өтүүгө вообще мүмкүн болбойт. Ой, мондай оңкул болуп калган. Машиналар араң өтөт. Алды тийип, сүйрөп. Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түшөткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.